Алар үйлөрүнө кайтып сөөктү майлаганга жыттуу майгамдашты. Ишемби күнү мыйзам боюнча эс алышты да, жуманын 1-күнү таң азандан жыттуу майларды алып көргө келишти. Келгенде көрдүн оозун бекиткен таштын ордунан жылдырылып, Ыйсанын сөөгү жок экенин көрүштү. Эмнеге тирүүнү өлүктөрдүн арасынан издеп жүрөсүңөр? Ал тирилди. Адам уулун күнөөкөрлөрдүн колуна кармап беришет. Айкаш чыгашка кадашат. 3-күнү кайра тирилет деп айтылбады беле?